Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда ТМЖ телеканалында Sport Life көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта футзал боюнча шаар биринчилигинин жогорку лигасына токтолобуз. Жогорку лигага катышып жаткан командалар экинчи тур оюндарын 8 декабрь күнү өткөрүштү. Оюн башында мен быйылкы чемпионаттын башкы демөөрчүсү аталган Сапат Глобал жана Бай Түшүм компанияларына терең ыраазычылык билдирип өтсөм, демек, биринчи болуп футбол аянтчасына Афим менен ТМЖ курама командалары чыгып келди. Эскерте кетсек, аталган эки команда тең биринчи турда утулушкан эле. Бул кармашта тактикалык жактан бир кыйла мыкты көрүнгөн ТМЖ командасы оюн башында эле кооптуу учурларды жасай баштады. Бирок Оштогу жалгыз футбол академиясынын балдары да коргонууда ишеничтүү ойноп, кез-кези менен чабуулдарды да уюштуруп жатты. Ошондой болсо да ТМЖ жыйынтыгында аларга караганда тажрыйбалуу экенин көрсөтүп, биринчи болуп эсепти ачты. Ал голду 9-мүнөттө 4 номурдагы Насиров киргизди. Бирок ал учурда бир нече коргочууну алдап өтүп, ага топ жеткирген 10 номурдагы оюнчуга баа берсе болот. Ал эми кызыл түстүү жаш футболчулар аралыгы 2 мүнөт өтпөй жооптук голду киргизишти. Андан арда кармаш жогорку деңгээлде уюштурулганы менен биринчи таймдын калган 8-мүнөтүндө болгону 1 гол жаралды. Аны бир аз чабуулдарды көп жасап жаткан ТМЖ футболчулары киргизип, эсепти алдыга чыкты. Биринчи бөлүм 2-1 ТМЖ пайдасына. Ал эми эс алуудан кийин эки команда үчүн 20 мүнөттө эсепти өзгөрткөнү өтө көп учурлар болгону менен бирин да пайдалана албады. Ошентип беттеш 2-1 эсебинде ТМЖ жеңиши менен жыйынтыкталды. Жогорку лиганын экинчи оюну Эмаком жана Алдиер командаларынын ортосунда болду. Талай эле эсептелген Эмаком ак формачан оюн алып барса, Куршаптын Алдиери күмүш түс менен беттешке чыккан. Белгилей кетсек, экинчи тур беттештердин ичинен эң кызыктуу оюн ушул эки жааттын кармашы болду. Себеби бул беттеш голго гана эмес, сары айып кагаздарга да бай болду. Азыр эле айткандай, калыс ышкырыгын жаңыртып, оюнга старт берер замат биринчи мүнөттө эле ал оюнчуларга сары айып кагаз көрсөтүүгө аргасыз болду. Тагыраагы ал учурда кагылышуусу болуп, Алдиер оюнчусу сары айып кагазын алды. Ал эми андан арыда куршаптыктар талаада биринчи номурда топ сүрүп, эсепти ачканы менен оюн эрежесин бузууда да алдыда болду. Ал дегенибиз биринчи тайм ортолорунда Алдиер оюнчусу экинчи ирет сары айып кагазын алгандыгы үчүн оюндан четтетилди. Андан кийин Алдиер 5 мүнөт 1 оюнчу аз, тагыраагы 4 оюнчу болуп беттешти улантканы менен Эмаком ал жакшы учурду колдоно албады. Тескерисинче алардын 5-чи оюнчусу талаага чыгары менен Эмакомдун айласын кетирип, тынууга чейин дагы бир гол киргизгенге үлгүрдү. Ошентип биринчи 20 мүнөттүк 2-0 эсебинде куршаптыктардын пайдасына аяктады. Тынуудан чыгып, командалар дарбазага алмашкандан кийин Эмаком бир аз жандангандай көрүнгөн эле. Бирок ошондой болсо да алар Алдиерди жеңе албады. Экинчи бөлүмдө Куршап командасы дагы 2 гол киргизсе, алар болгону 1 гол менен араң жооп берип, 4-1 эсебинде жеңилүү ызасын тартышты. Ошентип алар эки турда тең упай ала албай келүүдө. Эске сала кетсек, Эмаком биринчи турда Озгур командасына утулган болчу. Ал эми Алдиер эки турда тең ири эсепте жеңишке жетип, 6 упай топтоду. Үчүнчү оюн Жапалак Ихлас менен Бакайфон командаларынын ортосунда болду. Эки тарап жогорку деңгээлде оюн алып барып, 20 мүнөттөн эки таймда күйөрмандарга жалпы 10 гол тартуулашты. Анын 6-оосун биринчи бөлүмдө киргизсе, калганы экинчи таймда жаралды. Эми аларга кыскача токтолсок, ак түстүү оюн алып барып жаткан Бакайфон беттештин биринчи мүнөтүндө эле эсепти ачса, Жапалак Ихлас 5-мүнөттө жооптук голду киргизди. Андан кийин Жапалак дагы бир гол жаратканы менен дарбазаларына 3 гол өткөрүп жиберип,
birinchi bölümde 4-2 esepte utuldu. Экинчи таймда да ошол эле көрүнүш орун алды. Тактап айтканда Бакаевдин атаандаштарына караганда бир кыйла үстөмдүктө ойун алып барып, дагы 3 киргизүү менен эсепти 7-2 жеткирсе, Жапалак Ыхлас беттеш бүтөрдө араң бир топ киргизгенге үлгүрдү. Ошентип Жапалак экинчи турда да упай жоготту. Белгилей кетсек, алар биринчи турда Байтүшүм менен 3-3 ойногон эле. Андан кийин 4-чү болуп футбол аянтчасына Озгур менен Байтүшүм чыгып, шаар биринчилигинин экинчи турун жаап берди. Озгур биринчи турда Эмакомду утуп 3 упай алса, Байтүшүм биринчи турда болгону 1 упай гана ала алган болчу. Бул кармашта тажрыйбалуу оюнчулардан куралган Байтүшүм адаттагыдай оюндарын жай баштап, бири-бири менен пасташып жаткан болчу. Алардын биринде өз дарбазаларынын алдында каталыкка жол коюп, топ өткөрүп жиберишти. Ал эми андан кийин Байтүшүм беттешти өз колуна алып, биринчи бөлүмдө эле 2 топ менен жооп берип койду. Ошентип алгачкы тайм Байтүшүм пайдасына аяктады. Кызыгы экинчи бөлүмдүн башталары менен Озгур командасы бул жолу да гол киргизип алдыга чыккан эле. Бирок сары түстүүлөр биринчи таймда аларга 2 топ менен жооп берген болсо, бул ирет 3 топ менен жооп кайтарышып, жалпы 5-2 эсебинде жазалады. Ал эми жогорку лигада болсо Бакай фонд командасы 6 упай менен биринчиликке аткан болсо, Алдияр командасы голдор кемчилиги менен 6 упайда экинчи орунда, ал эми 3-чүдө Байтүшүм банк командасы 4 упай менен, ал эми 4-чүдө Озгур командасы 3 упай менен, ал эми 5-чиде ТМЖ командасы 3 упай менен келатса, 6-чыда Жапалак Ыхлас командасы 1 упайда. Ал эми 7-чиде Эмаком. Бул командада азырынча упай жок, ал эми Афим командасында дагы азырынча упай ала элек. Биз мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүгө жыйынтык жасайбыз. Быйылкы чемпионаттын башкы демөөрчүсү Сапат Глобал курулуш компаниясы жана Байтүшүм банк экендигин эскерте кетебиз.